Рахмат, урматтуу жетекчилер, айтсаңыздар, бүгүнкү күндө деген ошол жапайы өсүмдүктөр жөнүндө сөз болуп жатпайбы? Булар деген жоголуп кетүү коркунучу абдан чоң болуп атабы? Бул мыйзамды эмнеге киргизип атабыз? Мен бияктамын. Бул жерде маселе баягы бүгүнкү күндө ошол талап бар ушул өсүмдүктөргө. Талап эмнеге негизделди? Экономикалык жактан. Ошондуктан эгер биз баягы көп санда пайдалануу кылсак, анда жоготуу коркунучунда турат. Ошондуктан кээ бир түрлөрүн биз ошо культивировать этип, ошол бул жерден баягы каражат тапсак деген дагы ошол максаттын негизинде жасалып атат. Бул негизги мыйзам ошол табигый өскөн өсүмдүктөргө басымды азайтат деген биз ошондой ойдобуз. Алмаз Мустафаевич, сиз жетекчи болосузбу? Лесхоздун жетекчисизби? Кайсы жактын жетекчиси болосуз? Жаратылыш ресурстары жана экологиялык техникалык көзөмөл министринин орун басары. Орун басары, Ошондо айтсаңыздар, бизде мониторинг популяция жүрдү беле? Жүргүзүлсө, ошол кандай болду? Кадастр реестриңер барбы? Бүгүнкү күндө бизде ошол кызыл китепти жаңылоо боюнча иш чаралар жүрүп атат. Ал жерде ошо биздин өзүңүздөр билесиздер, 8000ден ашык өсүмдүктүн түрлөрү бар. Ошонун акыркы 5 жылда жүргүзүлгөн иш чара боюнча суроо берсем, мониторинг жүргүзүлөт деген таристи айтып атасыңар да. Исследования вообще были? Вы мониторинг какой-то проводили? На основе чего вы все в этот законопроект принесли? Мониторинг бүгүнкү күндө баардык өсүмдүктөргө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бүгүн ошол жанагы аябай көп колдонулуп аткан же болбосо ошо спрос көп болуп аткан өсүмдүктөргө мониторинг жүргүзүп атабыз. Ошондо кайсы өсүмдүктөр? Ошонун негизинде бүгүнкү күндө 26-жылы 10 өсүмдүктүн түрүнө мораторий киргизилген, чектөөлөр киргизилген. Жоголуп кетүү коркунучу пайда болгондугуна байланыштуу мораторий киргизилген. Квоталар, лицензиялар, тыюулар, тескерисинче бул сбор көмүскө кетип калат деген мындай коркунуч жокпу? Бар, албетте. Ошондо ортодо кандай чечим? Ошондуктан ушул мыйзам дагы бизге жардам берет деген ойдобуз. Анткени баягы элдер культивированияга өтсө, ошол табигый өсүмдүккө басым азайтып, ошол өзү өстүрүп, өзү ошол рынокто дагы ошол камсыз кылат деген ойдобуз. Мен бул суроону эмнеге берип атам да? Бизде акыркы бир нече жылда жалаң тыюулар, запреттерди алып келип атабыз. Мен колдойм мыйзамды, каршы эмесмин. Бирок көзөмөлдөй турган органдын иштеген ишкерлердин саны жетишсиз. Кыргызстан боюнча буну кантип көзөмөлдөйсүңөр? Мисалы, Аламедин районун алайлы да, билесиңер, вот эти дачалар бар, ошол маселе ошого да тиешелүү болот да. Кантип көзөмөлдөйсүңөр? Айыл чарбада тиги айыл өкмөттөрдө иштеген адамдардын, кызматкерлердин саны аз. Значит, бул эмнеге алып барат? Бул коррупцияга алып барат. Кайра пара алуу, пара берүүгө алып барбайбы деген коркунучтар жөнүндө сөз болуп атат. Биз көмүскө экономиканы күчөткөн жокпузбу? Сиз деген экономика жагын ойлоп атабыз дейт. Запреттердин көпчүлүгү деген өнүккөн өлкөлөрдө же квоталар, лицензиялар, же сезонный ограничениялар боюнча көзөмөлгө алынат да. Же мониторинг кылбасаңар. Же деген 10 эле тиги өсүмдүккө кылдык деп атасыңар. Калганга бизде бюджетибиз жетишпейт деп айтып атасыздар да. Анда мамлекет тарабынан бизде жанакы селекционный у вас исследовательский институттар чем занимаются? Целый чарбалар бар. Аякта гектарлап жерлердин үстүнө отурасыңар. Же ал жерлер боюнча отчеттор жок. Племенные хозяйства по всей стране, ал боюнча отчеттор жок. Минсельхоз мына бирде жолу парламентке келип берген жоксуңар да. Бул боюнча канча жылдан бери парламентте депутаттар көтөрүп келе жатышат. Ал жерлерди кантип колдонуп жатасың? Колдонуп жатат мамлекет, ошол айыл чарба министри жөнүндө дагы отчеттор жок да. Бирок тыюу салганда өкмөт чуркап келип атасыңар да. Ошондуктан мен бул жагынан берген суроом эле 1 жылдан кийин, мисалы, ошол иш менен алек болгон компаниялар, жарандар, эми оокатын кылып жүргөн жөнөкөй жарандарыбыз эртеси күнү келип туруп, Элбер Жаралбековна, мен деген мынча миң берип туруп, ана бирок өз ишимди кылып атам десе, анда кантебиз? Суроо түшүнүктүү болдубу? Туура айтасыз, ар бир иштин өзүнүн артында баягы бизде ошо коррупциялык рисктер бар. Бул мыйзам кабыл алгандан кийин дагы өкмөттүн токтомдору менен шарттары бекитилет, жоболор бекитилет. Ал эми көзөмөл боюнча ар бир райондордо ошол инспекторлор болот. Андан сырткары, эгер
сиз айтып атасыз, ошол жанагы талаадан терип келип, бирок ичинде баягы анча мынча өстүрүп, ошону аралаштырып ийиши мүмкүн деген коркунуч бар. Бул боюнча дагы иштер жүргүзүлөт. Ошол сертификат происхождения кайсыл жерден чыкты, бул жерде ошол өстүрүлгөн, мисалы үчүн бир багбанчылык чарба болсо, ошол жердеги объему саналат, ошончо бере алабы деп. Ошондой механизмдер, инструменттер каралган. Каралган, ошондо сыртка экспортко сатам деген ишкерлер, эми ушул иш менен алек болгон жарандарыбыз, анда ошол аппарат жыйынтыкталсын. кош койсоңуз, ошону мага түшүндүрүп бериңерчи, как экспортко жөнөткөндө деген бул кантип көзөмөлдөйсүңөр? Экспортко чыкканда бул жерде атайын уруксаттар, сертификаттар алынат. Бул жерде дагы ошол кабыл алып аткан тараптагы өзүлөрүнүн талаптары бар. Ошол жерде баягы качествосы боюнча, сапаты боюнча, происхождениясы боюнча справкалар чогултулат. Андан сырткары ушул мыйзамдын дагы бир жакшы жери, бул жерде баягы производствону бияка койсок, ошондой маселелер да азаят деген ойдобуз. Биз азыр бүгүнкү күндө сырой эле продукция чыгарып эле, баягы элдин баары талаадан терип эле, эч кимдин артында кызыкчылыгы жок. Баягы терүүчүлөрдү нанимайт эдет да, ар кайсы жерден терип чогултуп келип өткөрүп, ошол кыйынчылык болуп атат да. Эгер ушул мыйзам күчүнө кирип, жанагындай производство биякта боло турган болсо, мен ошо жерди алып, эгер переработка фабрика салсам, мен ошол жерге кайра кызыктар болом да. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушул мыйзам бизге ушул табигаттагы өсүмдүктөргө да басымды аябай азайтат деп. Анан жана сиз айтып аткан чыгарып кетүүдө дагы баягы бир мүчүлүштүктөрдү жоет деген ойдобуз да.